ойнойсуңбу? Joydan qayta oynagandan charchadim. Жүр анда мен сага жомок окуп берейин. Илгери кыргыз сырткы душмандардан сактап калган Биржамал мырза деген кыз болуптур. Ушул күндөр кайра уланып жатты. Башында жомоктордон, андан кийин чоң том китептер менен өттү. Арадан көптөгөн жылдар өтүп, Асан өз мектебинин мыкты окуучусу, ал эми келечектеги өз кесибин сүйгөн мыкты инсан болду. Өзүнүн талыкпаган эмгеги менен өзүнүн жаркын келечегин өзү түзө алды. Күндөр аябай көп өттү. Асан үй бүлө куруп шаарга көчүп кетти. Баласы да бой жетти. Бирок баласында баары башкача болчу, баары тескерисинче. Ал атасындай китепти сүйгөн жок, билимди да каалабады. Анын ордуна тескерисинче өзүнүн бал убактын баарын телефонго жумшады. Анда да эч нерсеге кереги жок нерселерди көрүү менен убакыт өткөрүп жатты. Атасы акча бербесин кең эле түшүндүрдү. Ал эми баласы болсо эми өзүм келечегим түзүү үчүн өзүм жумуш издеп турбаймбы деп жумуш издөөгө киришти. Жумуш бар беле? Башкаларга орун кайтып бериле, макул. Алло, Самаспа, жумуш боюнча чалып эле. Жок, окуган эмесмин. Жок, буга чейин эч элестеген эмесмин. Башкасынан көптөгөн бийликтерге жеткенсиз. Неге мага китеп оку деген эмессиз? Неге китеп барактарын ачырган эмессиз мага? Акылга жакшы китеп окусалар, кыялдын жаман жагын тартып алар, өзүңдү өзүң айтпай кайра жасап. Жаштык бул жылмаюу, кубаныч жана бий. Демекчи, азыр сахнада кыргыз